Саламатсыздарбы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн роза манты жасайм. Өзүм калаган эме менен жасайм. Мындайча айтканда, жусай, картошка, пияз, ошондой эле кичине эле эт менен жасайм. Азыр жай сезон болгондуктан ар бир эле кожойке өзүнө жусай ала алат. Ошондой эле баарын кубик кылып турайбыз. Мен баарын көргөзүп, убакыт короткону туура көргөн жокмун. Ар бир эле кожойке туураганда билсе керек. Жакшылап аралаштырып, эмнеси кем болсо ошону салып алабыз. Ошондой эле мен специялардан только туз, перец, анан красный перец эле салам. Башка специяларды колдонбойм. Ошондой эле только суюк май куям. Эч кандай күрдүшүнө жыр же ич май андайларды кошпойм мен. Кээде эле кошуп калам. Основном мен ушундай эле рецепт менен жасайм. Болгону фарштын эмесин өзгөртүп коем. Кээде только эт менен, пияз менен эле жасап калам. Силер деле ушундай эле кылып жасасаңар болот. Жайкы сезон болгондуктан мен ушундай рецепт менен жасайын дедим. Жакшылап аралаштырып алабыз. Баары бирдей тарасын, мурч немелери, пияз деген туз, пустары. Бул менде обычное тесто. Мен оромо жасаганда көргөзгөм тестаны жууруганымды. Ошондой эле тесто. Четинен кезип алып, өткөн видеолорумда да көргөзгөн болчумун жайганды. Өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып жаябыз. Мен мантыныкын бир аз калыңыраак болгонду жакшы көрөм, өтө калың эмес, эми бир аз. Салонка кылып бөлүп алабыз. Ортосуна фарштан салабыз, четине бир каш жерине фарш салбай калтырып коебуз. Ушинтип ороп кетип, пустой жери келгенде бир сыйра айлантып туруп астына салып коебуз. Ушундай роза болот. Каскандын түбүн майлап, касканга тизе баштайбыз. Кайнап жаткан сууга обязательно туз салабыз, болбосо камырдын тузун өзүнө тартып алат. Мынакей достор, мен розочка мантым даяр болду. Жасайбыз, жеп көрөбүз, каналга катталабыз, класс басабыз. Кийинки тамактарды жасаганча кош болуңуздар. Эмне тамак көргүңүздөр келет, айтыңыздар.